Суперинфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Айганыш Абдиева Орусиянын Казакстандын атынан ырдоону сунушташты. Бирок патриот болгонум үчүн андан баш тарттым дейт. Жайдын аптаптуу ысыгында коргонуңуз. Өлкөдөгү бассейндер, дареги, байланыш телефондору тууралуу маалымдама гезиттин жаңы санында. Атактуу аалым Чубак Жалиловдун уулу Абдулла Жалилов менен баарлаштык. Атам сенде молду чыкпайт окшойт, бизнесмен бол деп кеңеш берген дейт ал. Төрөт үйүндө ымыркайларынан айрылган ата-энелер акушерди күнөөлөп жатышат. Балам ыйлабай төрөлдү, төрөт учурунда башы кысылып калыптыр дейт алардын бири. Бажарики тасмасындагы Ошту күйөө бала эсиңиздеби? Ошол образды жараткан актер Вайнер Максат Усенов: атамдын 25 баласы бар, мен андан ашкым келет дейт. Кыз бурак тобунун мурдагы солисти ырчы Азалия турмушка чыкты. Күйөөм мени күндөн күнгө бактылуу кылып жатат дейт ырчайым. Өспүрүм кызды 58 жаштагы жездеси бирөөңө айтсаң атаңды өлтүрүп коем деп коркутуп 2 жыл бою зордуктап жүргөнбү? Евро 2020 турниринин эң кымбат футболчусу ким? Эң кымбат командасы кайсы? Оюн талаасындагы миллиондор тууралуу жаңы сандан окуңуз. Куудул актриса Гүлжайна Атаканова кыздуу болду. Балалуу болууну 16 жыл күткөм деген Гүлжайна айымдын маегин сунуштайбыз. Шайыр энергияга бай түрк актрисасы Зейнеп Бастык тууралуу кызыктар. Обончу ырчы төкмө акын Максат Кулуев менен баарлаштык. Сөзүндө сөйлөт жок ырлар көбөйдү дейт ал. Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.